Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçylar, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды ulantуудабыз. Өткөн темабызда зекет китебini баштадык. Кудайым буйрса, бүгүн ошол токтогон жерден баштап sabagыбызды улантабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tajibu ala mukatabin. Kiteptin жазуучусу Allah Taala ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтып атат. Демек, зекет мукатапка милдет болбойт. Жокоруда биз айттык, зекет милдет болуу үчүн өзүнүн шарттары бар. Мына ошол шарттардын бири ошол байлыкка толук ээ болуу эди. Тактап айтканда, колу менен дагы, мойну менен дагы ээ болуу деген мааниде. Эгерде ошолордун бири табылбаса, адамга зекет эмне милдет болбойт дедик. Мына ошол себептен улам мукатапка зекет милдет болбойт. Себеби мукатап колу менен жанагы чогулткан акчасына, байлыгына ээ болгонуга карабастан, ал мойну кул болуп жатат. Ал башка бир кишинин эмнеси кулу. Ошондуктан ал ага зекет не болбойт экен, милдет болбойт. Жана ошондой эле бул чогулткан акчанын себебинен мунун кожоюнуга, жана ээсине дагы эмне болбойт? Зекет милдет болбойт. Неге? Себеби жанагы бунун мукатап деген кулу чогулткан акча кожоюнунун колундагы акча эмес. Кожоюну ядан ээ эмес, мукатап өзү ракабатан ээ эмес. Мына ошондуктан мукатап өзүнө дагы, анын ээсине дагы зекет не болбойт экен, мукатап чогулткан акча үчүн милдет болбойт. Вала ба'дал усули ли айямин кана димаран камафкудин ва маджхудин била худжатин ва маъхудин мусадаратан. Жана зимар малга жеткенден кийин өткөн жылдары үчүн зекет не болбойт, милдет болбойт дейт. Мисалга мафкуд дейт. Мафкуд дегени бул жоголуп кеткен мал. Majhud bila hujja. Majhud bila hujja degeni, bir adamga siz alasаңыз бар bir adamdan, sizge karız төлөш керек, бирок ал киши таңып атат. Wa ma'khuzil musadaratan degeni бул сизди конфискация имущества дегенде сиздин мүлкүңүздү мамлекет тараптан алып коюшкан. Мына ошондой малга кийин ошол мал кайра колуңузга тие турган болсо, өткөн жылдары үчүн милдет болбойт дейт. Hormatly okuwçylar, эми бул сүйлөм түшүнүктүү болуу үчүн бул сүйлөмдүн ичиндеги димар деген сөздү түшүндүрө кетели. Димар мал деп эмнени айтат? Алымдарыбыз айтат: "Ад-димар ал-гhaibul ladzi la yurja." Яңгы үмүт үзүлгөн, көздөн кайын болуп эле жоголуп кеткен нерсе дейт. Түшүндүңүзбү? Үмүт үзүлгөн, ага кайра колуңузга тийиши не? Колуңа тийиштен үмүт үзүлүп калган. Мына ошондой малды димар мал деп коет. Мына ошондуктан эгерде кайсыл мал кайра колго тийүүсүнүн үмүтү бар боло турган болсо, андай малды зимар мал деп аталбайт. Түшүнүктүбү? Эми бул түр малга, димар деген малга зекет эмне себептен милдет болбойт десе, себеби бул сиздин менчигиңиз. Ракабатан сиз буга ээсиз, бирок бул сиздин колуңузда эмес. Siz ага кудретиңиз жетпейт, эчтеке кыла албайсыз. Туңгуюк жоголуп кеткен же бир башка себептер бар. Мына ошондуктан бул түр малга зекет милдет болбойт. Эми китептин жазуучусу ушул димар малга мисал катарында мафкутту мисал келтирет. Мафкут дегени жоголуп кеткен малды айтат. Жогонуп кетти. Такыр таппайсыз, ордуну билбейсиз каерде экендигини. Мына ошондой малды бир канча жыл өтүп кетти да. Анан Кудай Таала буйрган экен, балким 5 жылдан кийин ошол байлыкты таптыңыз. Колуңузга тийдиби? Өткөн 5 жылы үчүн сиз төлөбөйсүз. Эми жаңыдан жыл айлана турган болсо, анан эмне болосуз? Төлөп бересиз. Ошо мафкуд деген сөз баянгы абдул абих деп коет. Ээсинен качып кеткен кул. Аны дагы өзүнүн ичине камтып алат. Эгерде бир кишинин кулу ушундай качып кеткен болуп, bir kança жыл бизнес үчүн болгон колу да, bir kança жыл жүргөндөн кийин анан колуна табылып тие турган болсо, өткөн жылдары үчүн бул колдун баасына не болбойт экен? Зекет милдет болбойт.
Oşonda ele aytalı dengizge düşüp ketti. Dengizge çöküp ketti. Siz tapmadınız. Anı tavuştun ümiti dagın yok. Biroq hem buyurgan eken bir kança yıldan keyin aytalı oşonu tavıp çıkıştı. Vadalazlar düşüp alıp janagınday atayın izley turganдар бар го. Tavıp 5 yıl izleşti, 2 yıl izleşti, kıskasынан tavıp berişti sizin baylığınızdı. Oşonda ötkön yılları üçün emne bolboyt, zeket millet bolboyt. Buga misal dagı mafkutka emne bir talada alıp barıp bir adam kömüp koydu. Talada alıp barıp kömüp koyup biroq ordunu unutup koydu. Oradan unutup koydu. Kayakta bir belgi koygan eken al belgini bir öke alır gibi bilbesinden kıskası tapbay kaldı da. Arada bir kança yıl ötüp ketti. Anan keyin kandaydır bir emi Kuday Taala nasip kılgan eken tavып aldı da kayra. Mına ошол ötkön yılları üçün zeket ne bolboyt? Mildet bolboyt. Biroq egerde үйüңüzde kömüp koyup, үйüңüzde kömüp jaşırıp bar go. Unutup kalgan bolsoңuz, anda al malды dimar деп аталбайт. Al kolunuzga тийгенден кийин аны тапканыңыздан кийин ага зекет эмне болот? Mildet болот дейт. Эми китептеги экинчи мисал ва majhudin bila hujjatin деген. Majhud дегени таңылган, далил жок таңылган. Тактап айтканда айталы мен Шейх Айдардан акча карыздармын. Анан Шейх Айдар айтып атат, акчамды бер десе мен таңып атам. Жоқ, мен сізден ақша алған емесмін дейм. Мен таңып атам. Анан Айдар Шейхте далили дагы жоқ. Далили жоқ. Мага эмне кыла албайт? Далилде бере албайт соттун жанында. Мына ушинтип арада bir канча жыл өттү. Анан Аллах Таала менин жүрөгүмө bir иман салып, bir ыхластуулук салып, Кудай Тааланын коркуunu салып, анан мен кайра кайтарып бердим Айдар Шейхке ошол акчаны. Эми өткөн жылдары үчүн зекет не болбойт экен ошол Айдар Шейхтин ошол акчасына? Зекет милдет болбойт. Мейли бул жанагы мен карыздар болгон акча карызга алып карыздар болоюн, же балким тоногон болоюн. Өкүмү бир дейли. Мен тонодум да, Айдар Шейхтен тоноп алып, анан бул киши доо кылган кезде мен милицияга берип соттошуп текпей кылган кезде мен таңып жүрө бердим. Мен алган эмесмин, мен билбейм. Айдар Шейхте далили жок. Мага далилде бере албайт. Ошентип отуруп арада bir канча жыл өтүп кетти. Ошондо эмне болот экен? Ошол bir канча жылдан кийин Айдар Шейх ошону далилдеди, же болсо Кудай Таала жанагы айткандай мен жүрөгүмө bir иман салып, такыбалыкты салып, Кудай Тааланын коркуун салып, акыретте мен жооп берет экенмин деген түшүнүк пайда болуп менде кайтарып бере турган болсом, өткөн жылдары үчүн эмне болбойт экен? Милдет болбойт. Эми бул жерде карасаңыздар, ва majhudin bila hujjatin таңып атат. Анан тиги доо кылып атканда далили жок дейт да. Эми ушул жерде китептин жазуучусу эмнеден ихтирос кылды, сактантып атат? Баягы мукирден. Мегерде мен мойнума алсамчы. Бул Айдар Шейх келип алып туруп менин карзыны сураган кезде мен мойнума алдым. Ооба, Айдар байке, мен сизден карыздармын. Бирок бербедим, bir канча жылга төлөбөй койдум. Бизде дагы ушундай кишилер бар го. Карызды алат да чоюп жүрө берет. Бүгүн эртең дейт, бербейт, ушинтип жылдар өтүп кетет. Эми бул жерде эгерде bir канча жылдан кийин мен Айдар Шейхке жанагы акчасын кайтарып бере турган болсом, анда эмне экен? Өткөн жылдарынын зекетини Айдар Шейх ошол акчанын өткөн жылдарынын зекетини төлөп берет. Жана ошондой эле бул жерде байкасаңыздар bila hujjatin деди. Далили жок деди. Далили жок деп айтты. Эгерде Айдар Шейхте далили бар болсо, же болсом сот тараптан өзү белгилүү болгон болсо, мисалы нотариальный кылып алган болсо, сот билет да, казыят билет. Билсе, анда өткөн жылдары үчүн эмне болот экен? Зекет, милдет болот. Bir канча жылдан кийин мен төлөп бере турган болсом, Айдар Шейхке, ошо өткөн жылдар үчүн төлөп берет. Бирок кээ бир алымдарыбыз айтат, ушу далили бар болуп турса да эле дейт. Далили бар болуп турса да эле бербей койгон болсо, bir канча жыл өтүп кеткен болсо, зекет милдет болбойт деген дагы сөздөр бар. Бул пикир Имам Мухаммад рахматулла алейхинин пикири. Мына ушул пикирди китептерди кээ бирде хуа сахих, бул туура пикир деп келген. Tuhfatul Muluk деген китепте дагы сахих деп кеткен. Жана ошондой эле Хония деген китепте дагы не кылган экен? Сахих деп кеткен. Бирок башка алымдарыбыз эмне дейт? Эң туурасы зекет милдет болот деп туруп, буну Кафи аттуу китепке ссылка берип айтышкан. Мына ушул сөз менен эмне кылабыз кыскасы? Амал кылабыз. Зекет эмне болот экен? Өткөн жылдар үчүн милдет болот. Эгерде казыят билсе, же болбосо далили бар болсо. Мында өткөн жылдары үчүн не кылат экен? Зекет милдет болот. Эми үчүнчүсү ва маахудин мусадаратан деди, үчүнчү мисалда.
Musodara degeni bu zulman. Zulüm kılıp alıp koydu da konfiskasiya kılıp alıp aldı. Ha? İmam Rafi rahmetullahi aleyhi aytat, musodara degen söz emne dese, ma ya'khuzuhu sultanu biduni haqqin. Padişah haksız alıp koya turgan bolsa bireudun mülkünü. Mına oşo musodarata kılıp kıskası alıp koyuştu. Bir kança yıldan keyin anın aktığı dalillenip kayra mülklerini kayra kaytarıp bere turgan bolsa, ötkön yıldары üçün emne bolup etken zekat mildet bolboyt deydi. Şuntip kitaptın yazuvчысы 3 misal verdi. Zimar degen nege malga. Ve şuritan niyatu vaqtal adai avil azli illa ay yatasaddaqa bil kulli. Zekatni berip atkan kezde, je oşol zekatke bere turgan akçаны ajratıp koyup atkan kezde zekatni niyet kılуу şart bolot. Birok eger oşol baylığını zekat millet bolgon baylığını toluğu menen sadaka kılıp ise anda zekatni niyet kılbasa da ele zekattan eseptele beret deydi. Bu süйлöмдө kitaptın жазуучусу zekat durus bolуу üçün anın şartын bayandagan. Emneken zekat durus bolуу üçün niyet kılуу şart bolot. Ha? Niyet kılуу emneken şart bolot. Alamdarыбыз mintip aytat. Oşol kayсыл учурда niyet kılış керек dese, berip жаткан кезде niyet kılış керек deydi. Oşol berip atkan kez 2 bölükө bölünөt. 2 bölüp karaşыбыз керек. Birincisi çındap kedeydin koluna berip жатkan kezde, ikincisi hüküm jagынан berip жатkan kezde deydi. Birincisi hakiki, je bolboso oşol hukman degende karаңыз, siz özünüz kolunuz menen kedeyge berbey bir adamdı ökül kıldınız. Mına men zeketimde albar bir kedeyge berdim. Ha? Bergen ökülüngüzge bergen kezde zeketli niyet kılsanız, anan al kişi aldı ökül. Al barıp durup kedeyge bergen kezde zeketli niyet kılbasa da ele zeketten emneken öte veret. Kıskası berip жатkan kezde zeketli niyet kılуу kançaga böldük? 2'ge. Biri hakiki, çoğuşa özünüz kolunuz men berip atkan kezde niyet kılıp beresiz. İkincisi hukmi, hukmisini emne dedik? Niyet kılbayla kedeyge beresiz. Birok kolundan jok bolup ketkenge çeyin. Emne kılasız janagı siz bergen akça jok bolgongo çeyin. Je jok kılganına çeyin. Daroo zeketli niyet kılıp koysanız oşol zeketten ötüp ketet. İkincisi, oşol bere turgan ölçömdü ajratıp жатkan kezde niyet kılуу zarыл. Ha? Bereyin degen ölçömüңüz var da emi? Keçi akçаңızды eseplediniz, anan ayttınız mına uşunu men zeketke berem. Oşol jerde de zeketli niyet kılıp koysanız özün emne bolot? Жетиштүү bolot. Birok bul sürette kedeydin koluna tapşırbayınca milletten ne olbaydı? Kutulbaydı. Ayrımachılığı oşol. Oşol bölüp koygon summanı kedeydin koluna bermeyince kutulbayız. Andıktan eğer de kedeyge berүүдөн murun bölüp koygon malınız jok bolsa, zekat moynuңuzdan emne olbaydı? Түшпөйт. Je zeketli neysi ölsü bölüp koygon marı muraska ne olup ketet? Aylanıp ketet. Oşonduktan bul niyet kılıp koyup ede bul jerde emne жетиштүү bolup kalыбайт. Ооба. Oşonduktan ajratıp koygon kezde zekat dep niyetip kılıp koyuu жетиштүү emesken. Al barıp emne kılış gerek eken? Janagı kedeydin koluna tapşırış gerek. Eger de kayra aytabыз, eger de kedeyge berүүдөн murun janagı bölüp koygon malыңыз жок bolsa zekat түшпөйт moynuңuzdan. Ajratıp koyуу menен. Je bolbosо zeketin bölөгүnü ajratıp koydunuzmu? Tapşırууdan murun oşol zekat berүүчү adam öle turgan bolsa, janagı akça muraska aylanıp kalat. Birok eger de baylığının bardığın sadaka kılsaçı, oşo kolunda bar baylıkты bardığın sadaka kılsa, anda niyet kılbasa dagın zekattan ne bolot? Ötöt. Al emi eger de ke bir bölügün sadaka kıla turgan bolsa, zekat түшпөйбү dep alımdarımыздın ortasında talaş var. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca түшпөйт. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin fikri boyunca kança bergen bolsa oşonun ölçömü gana түшөt deydi. Buna oşul jerde İmam Abu Yusuf'un fikri menen emne kılınat deydi, kitaplarda amal kılınat degen sözleri var. Emi urmattуу okuçular, bul jerde bir neseni kıstırma kılıp keteli. Kede uşunday suroo bolot da, men palançıdan alasam bar deydi. Bir aytalı kolunda bar, bay adam aytat da, men palançıdan alasam bar deydi. Emi oşol karızdı deydi, men zeketten keçip koya turgan bolsam, ötөбү je ötpөйбү deydi da. Şunuzlar, janagı bunda nak akçası var, zekat beriş gerek. Nak kolunda akçası var, zekat beriş gerek.
Эми башка bir adamdan карыз акчасы бар. Ошону эле кечип койсом жетиштүү болобу дейт. Бул жерде жетиштүү болбойт, урматтуу окуучулар. Түшүндүңүзбү? Жетиштүү болбойт. Зекеттен өтүү үчүн, зекеттен эсептелиш үчүн эмне кылыш керек? Ошо зекетти бирөөнүн колуна бериш керек. Же болбосо жанагы карыздар адам менен сүйлөшүп алат. Ачык сүйлөшөт. Таксыр, сиз мага бересесиз. Мына мен мына байлыгымдын зекетини сизге берейин. Бул сиздики болот. Муну мага кайтарып бербесеңиз эле болот. Буга сиз 100% ээ болосуз. Бирок ошол карызыңызды кайра мага кайтарып берип койсоңуз жакшы болот десеңиз, эгерде тиги киши макул боло турган болсо, анан алат да сизге кайтарып берсе, ошондо зекеттен эмне болот? Өтөт. Эми бул жерде аалымдарыбыз 5 пикир бар да, 5 нерсени айтат. Биз ал нерселерге көп токтолбойлу. Кудайым буйрса, аны шархтарда дагы эмне кылабыз? Окуйбуз. Мен ошол 5 неменин бирин гана айттым. Ошондо 5 нерсе келет бул жерде. Урматтуу окуучулар, ушул жерде сабакты токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга пайдалуу берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.